Кыргызстандын аймагында бүгүн 10 майга карата дагы 71 адамдан коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Алардын жашаган аймактары: Бишкек шаарынан 2, Чүй облусунан 56, анын ичинен 55 Орусиядан Соль-Илецк шаарынан келгендер. Жалал Абад облусу 5, Ош облусу 3, Баткен облусу 4, Нарын облусу 1. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 1002ге жетти. Ал эми буга чейин коронавирустан сакайып чыккандардын саны болсо 675, каза болгондор 12.